РБК Баткен телеканалының түз эфиринде маанилүү маяк ананы мен Назгүл Абдрахманова алып барам. Саламатсыздарбы? Ардактуу телекөрүүчүлөр, жалпыңыздар билгендей эле биздин маанилүү маяктын алкагында бир теманы алып туруп, ага байланышкан адистерди студияга конок катары чакырып, ал теманы мүмкүн болушунча ачып берген аракет кылабыз. Бүгүнкү биздин темабыз абанын булганышына эмне себеп деген тема. Бул үчүн биздин студиядан орун алган, биздин суроолорго жооп бере турган атайын адистер келген. Алар менен жалпыңыздарды тааныштырайын. Менин жанымда Алмазбек Мамажан уулу, экологиялык жана техникалык көзөмөл кызматынын Баткен регионалдык башкармалыгынын улук инспектору келген. Саламатсызбы? Андан ары ушул эле башкармалыктын инспектору Абдуллакимов Нурсултан Абдышарапович келген. Саламатсызбы? Кутман күнүңүздөр менен. Ушул эфирдин башында айткандай эле биз абанын булганышына эмне себеп деген суроого мүмкүн болушунча жөнөкөйлөштүрүп, телекөрүүчүлөргө түшүнүктүү, жеткиликтүү кылып түшүндүрүп берген аракет кылалы. Ушул негизи эле маектин башында темабызга жооп берип алалычы. Абанын булгануусу деген өзү негизи эмне? Бул боюнча мен жооп берейин. Абанын булганышы бул жалпыга маалым болгондой эле калктын тиричилигинин натыйжасында калктуу конуштардагы абанын сапатынын начарланышы да, ошону абанын булгануусу дейбиз. Бунун негизги келип чыгуу себептери бул баягы чоң шаарларда өнөр жайышканалары, ошондой эле коомдук транспорттор, жалпы эле транспорттардан чыккан түтүндөр, газ, уулануучу заттар абанын булгануусуна алып келет. Баткендин шартында айта турган болсок, эми бизде ТЭЦ жок, жана андай борборлоштурган электр станциялары жок. Бирок биз кыш мезгилинде көмүр менен жылытабыз да, ар бирибиз элечи ошолордун морлорунан чыккан түтүндөр дагы бул атмосфералык абаны булганууга алып келет. Мындан сырткары мына Баткенде баягы коомдук мончолор бар. Ошолордун морлорунан чыккан түтүндөр бул абанын булгасына олуттуу зыян келтирет. Бул үчүн биз жанагы коомдук мончолорго дайыма азырынча эми мораторий бар. Биз жөн гана түшүндүрүү иштерин гана жүргүзө алабыз да, текшерүү эмес. Ошого эскертмелерди беребиз. Ал үчүн мончонун ээлери бул баягы мончонун мештеринин морлоруна ЧГТО деп коет, чаң газ тазалоочу орнотмолор. Ошолорду мындайча жалпак тил менен айтканда, баткенче айтканда бул фильтр. Баягы зыяндуу заттарды өзүнө алып калат, тазаланган түтүндү абага чыгаруучу фильтрлердин орнотушу зарыл да. Бүгүнкү учурда ошол учурдун талабы. Түшүнүктүү. Кийинки суроого өтөлү. Кыргызстанда абанын булгануу деңгээли тууралуу учурдагы абал кандай? Бул боюнча сиз айтып өтсөңүз. Кыргызстанда абанын булгануусу менин оюмча бул орто деп эсептейм. Себеп дегенде кыш мезгилинде, айрыкча кыш мезгилинде сумоктун пайда болуусу бизде кескин түрдө көп зыяндуу заттар чыгат. Себеби кыш мезгилинде бардык жарандар бир мезгилде көмүр менен мештерин жылыткандыктан абага, атмосфералык абаны булгоочу заттар абага чыгып ва сумокту пайда кылат. Ошондуктан калган 3 мезгилде сумок азайып, атмосферага чыккан зыяндуу заттар да азайып. Ошондуктан биз орто абалда деп эсептейбиз. Сиздер азыр айтып өттүңүздөр да, негизги булактар мындан сырткары ошол жаратылышка байланыштуу да себептер абаны булгап жатат. Мисалы, чаңдуу бороондор, өрттөр, ошолор дагы булгашы мүмкүнбү? Албетте, бул абанын булгануусуна таасир этет. Бирок жана жогоруда айтып өткөндөй эле негизги булактарына кирбейт да. Негизги булактары бул баягы ошо жарандардын тиричилигинин айынан келген немелер. Бирок бул деле өзүнчө роль ойнойт абанын булгануусуначы. Ошондой эле баягы өрт коопсуздугун сактабагандан токой күйөт, башка жер өрттөнөт, бул деле абанын булгануусуна алып келет. Ошол негизги булактардын ичинде ошо транспорттун булганууга кошкон салымы да барбы? Салымы өтө чоң. Бул боюнча мындай статистикалык данный айтып кетейин. Бүгүнкү күндө мына бир эле автоунаа боюнча, мисалы 1000 автомаш азыркы учурда, мына акыркы учурларда автоунаа бардык жерде өтө көбөйүп кетти да. 1000 автомашина бул бир күндүн ичинде 3 тоннадан ашуун көмүр кычкылын бөлүп чыгарат. Мындан сырткары 200 килограммдан 400 килограммга чейин чала күйгөн отун продуктуларын, 50 килограммдан 150 килограммга чейин азот бирикмелерин абага бөлүп чыгарат. Бул 1000 эле машинеге алганда да, азыркы учурда канча машина шаар аралап жүрөт.
Нурсултан Абдышарапович, сизди сүйлөтөлү, ошол шаарларда жана айыл жергилеринде абанын булгануусунун деңгээли кандай айырмаланат? Шаарлар менен айылдарды салыштырып өткөндө, албетте шаарларда абан булгануусу көп. Себеп дегенде шаарларда ар кандай завод, фабрикалар, өнөр жайлар, ошондой эле жанагы техникалардын көптүгүнөн атмосфералык абанын булгоосуна көп таасирин тийгизет шаарларда. Ошондой эле транспорттарды айта кеткенде, бүгүнкү күндө Баткен облусунун аймагында региондордо жаңадан дымомер прибору келип, региондордо транспорттон чыккан зыяндуу заттарды өлчөөчү дымомер аппараты менен иш алып барылып атат. Ошондуктан биз буюрса Баткен шаарында да, Баткен районунда, андан кийин Элек райондорунда, бүгүнкү күндө Кадамжай районунда жана Кызылкая шаарында ошол иш-чара жүргүзүлүүдө. Эртең буюрса декабрь, январь айларында Баткен районунда жана Баткен шаарында ошол иш-чараны жүргүзөбүз. Бул иш-чара жол кыймылын көзөмөлдөө кызматынын бөлүмүнүн инспекторлору менен биргеликте иш план түзүлүп, ошол зыяндуу заттарды өлчөө үчүн рейдтерге чыгабыз. Эфирден пайдаланып, жалпы айдоочуларга эскертип өтөт элек, техникалык унааңыздарды техникалык кароодон өткөрүүңүздөр зарыл. Түшүнүктүү. Келиңиздер эми ушул абанын булгануусу ден соолукка жана жаратылышка тийгизген таасири тууралуу сүйлөшөлү. Алмазбек Мамажанович, сиз жооп берет окшойсуз. Булганган абанын адамдын ден соолугуна тийгизген негизги терс таасирлери кандай болот? Албетте, бул абан булгануусу кишинин ден соолугуна, өсүмдүктөрдүн өсүшүнө, ошондой эле жаныбарларга зыяндуу таасир тийгизет. Мындай булганган абада жашаган кишилердин ден соолугу айрым оорулардын саны көбөйүп, өмүрдү кыскартат. Бул эми биринчи кезекте дем алуу органдарынын жабырлануусуна алып келет да. Мунун артынан эми жүрөк оорулары пайда болот, ошону өпкөнүн сезгениши, рак ооруларына алып келиши мүмкүн. Ошондуктан бул маселе жалпыбыздын ден соолугубуз үчүн абанын булганышын сакташыбыз керек. Жаратылыш экосистемаларына кандай таасир берет, Нурсултан мырза? Жаратылыш экосистемаларына өтө чоң зыяндуу таасирин тийгизет. Себеп дегенде бул атмосферанын булганышына айынан шаарларда тоолордо мөңгүлөрдүн азаюусуна алып келет. Жана ошондой эле бул глобалдуу проблема болуп келе жатат. Арал деңизинин куура баратышы да ушул климаттын өзгөрүүсүнөн пайда болуп атат да. Ошонун негизинде биз тараптан мүмкүн болушунча приборлор менен иштеп, бардык элдерге, жарандарга жана ошондой эле билим берүү мекемелерине түшүндүрүштөрдүн жүргүзүп атабыз. Бүгүнкү күндө жалпы билим берүү мекемелерине, жалпы Баткен облусу боюнча 20 билим берүү мекемелерине түшүндүрүштөр жүргүзүлүп келген. Жана ошондой эле чаң газ тазалоочу орнотмолору орнотуу боюнча өнөр жай объектилерине жана мончолорго жалпы 60 эскертүүлөр берилген. Ошону менен жарандарга кайрылып кетет элек. Күз мезгили болгонуна байланыштуу, күз мезгилинде өсүмдүктөрдүн жалбырактары түшүп, ошону бизде кийинирээк өрттөө процесси жүрөт. Ошол туура эмес, өрттөө процесси, ошону өрттөө процесси өрттөсөңүздөр, биз тараптан укук бузуулар кодексинин негизинде айыптар салынышы мүмкүн. Ошолорду эскертип кетебиз. Жана мончолорго желин бөтөлкөлөрдү жана желин баштыктарды өрттөбөөгө чакырабыз. Буга дагы укук бузуулар кодексинин негизинде 5500дөн 28.000 сомго чейин айып салынат. Ушунун ордуна эмне кылса болот? Бунун ордуна кээ бир өнүккөн өлкөлөрдө газ системасы менен, газдаштыруу системасы менен жылытуу системаларын газдаштырууга өткөрүп атат. Ошонун негизинде жылытуу системаларында газ менен иштелип жүрүп атат. Ал эми бактарыктардын жалбырактарын өрттөбөй деп атасыз, анын ордуна? Жалбырактарды өрттөбөй, аларды биз биогумус катары колдонсак болот, чиринди катары. Жерлерибизге удобрение болот, мындайча айтканда. Ошентип колдонсо болот.
Демек жыйбай эле өзүндө калтырып койсо. Өзүндө калтырып койсо, ооба. Келиңиздер эми чечимдер жана аракеттер тууралуу кеп кылалы. Жеке өзүңүздүн жеке пикириңизди жана адис катары Алмазбек мырза сиз айтсаңыз, ошол абаны булгануудан коргоо боюнча кандай чараларды көрүү керек? Жакшы суроо. Негизи абаны коргоо жаатында муну бир эле эмес, комплексный иш-чараларды аткарыш керек да. Бул жана коллегам айтып өткөндөй, кесиптешим айтып өткөндөй. Бул газ тартуу керек деп атпайбы, элди газ менен камсыздаш керек. Бул эми чоң шаарларда азыр өзүңүздөргө белгилүү болгондой эле мына чоң Бишкек шаарынын айланасында жаңы конуштарда газификация жүрүүдө да. Бул боюнча жаңы банктардан жеңилдетилген кредит менен деле эме кылтат. Эми бизде Баткенде азырынча эми газ келе элек, бирок жанагы башында айтып өткөндөй мончолордо мештерге морлоруна эми орнотмаларды орнотуш керек, чегетонучу чаң газ тазалоочу орнотмаларды. Мындан сырткары жанагы бизде турмуш тиричиликтен чыккан калдыктарды жакпоого чакырат элем да. Ошол эле айткан баклажка, ошол эле машинанын дөңгөлөгүн жакпаш керек. Бул 3 эсе 4 эсе көп чыгарат көмүрдөнчү улуу заттарды. Бул өзүбүздүн эле ден соолугубузга, айланып жүргөнүбүздөгү жакын коңшулардын, туугандардын ден соолугуна зыян келтирет. Мындан сырткары бул баягы коомдук транспорттарды экологиялык таза унаа менен которуштуу жолдорун карап чыгыш керек. Газга, мисалы газ менен жүргөн эмелер бар да, автобустар бар. Ошондой электромобилдер азыр мен эми жаңы жарандарга бул эми чакырып кетет элем электромобилдерге отургангачы. Себеби бул биринчиден өзүбүздүн ички бюджетке деле кымбат деле эмес да машиналар. Мындан сырткары жаңы бензин өзүңүздөр көргөндөй эле күйүүчү майлар азыркы учурда кымбат. Электромобиль менен жүрсөк, биринчиден абаны булганышынан сактайбыз. Экинчиден бир аз болсо да чөнтөгүбүзгө пайда алып келет да. Бул бир. Ошондой эле жана эси чоң шаарларда жылытуу борборлорун модернизациялап, эски эмес, жаңы мындайча айтканда баягы азыркы учурдагы талапка ылайык модернизациядан өткөрүү керек. Бул баягы бир эле эмес, 2-3 катмарлуу фильтрлерди коюпчу. Ошол негизги эмелер. Ошол сиздин пикирде. Кийинки суроого өтөлү. Ошол сиздер эми адис катары ушул абанын булгануусун алдын алуу, коргоо боюнча башка өнүккөн өлкөлөрдө же болбосо борбордо жүрүп жаткан иштерге көзөмөл жүргүзүп турасыздар да, туурабы? Ал эми ушул өнүккөн өлкөлөрдө бул көйгөйдү чечүүдө колдонгон тажрыйбалары кандай экен? Өнүккөн өлкөлөрдө бул боюнча биз көрүп жүрөбүз. Азыр коомдук транспорттора электромобилдерге өтүшкөн. Көпчүлүк анан Европада, айрыкча Европада дизелдик күйүүчү майды сатпоого тыюу салынган. Ошондой эле жылытуучу мештерди жана жылуулук электростанцияларын газдаштырууга өткөн, газ менен жылытуу системалары өнүккөн. Ошондой эле көпчүлүк жарандар велосипед менен жумушка барып, өз ишин аткарып, өз ишин бүтүрүп келишет. Абаны да булгабайт, ден соолугун да чыңдайт деңиз. Жакшы экен. Эми ушул абанын булганышына адамдар, жеке адамдар кандай салым кошо алат? Ошол тууралуу билсек. Жарандар, биздин жарандар боюнча. Жарандар негизгиси эле бул жарандар жана ишкердиги абаны булгоочу чарба менен байланышкан ишкерлер. Бул мамлекет тарабынан абаны коргоо жаатында чыгарылган мыйзамдарды такаткырысы, тактап айтканда Кыргыз Республикасынын атмосфералык абаны коргоо жөнүндө мыйзамынын 4-беренесинде көрсөтүлгөн. Жарандар атмосфералык абанын булганышына, начарланышына алып келүүчү жана ага тийгизүүчү табигый таасирлердин болушун шарттоочу иш-аракетти жасабоого, атмосфералык абага сарамжал мамиле кылууга милдеттүү деп көрсөтүлгөн да. Ошо биринчи кезекте мыйзамдын так аткарылышы. Мындан сырткары жогоруда айтып өттүк. Бүт баягы зыяндуу заттарды, зыяндуу отундарды колдонбоо, керектүү жерде фильтрлерди орнотуу. Эң негизгиси ошондой эле өзү жашаган аймакта иштеген жерлерин жашылдандыруу аркылуу абанын булгануусун алдын алса болот. Сонун. Нурсултан мырза, жаратылышка байланыштуу адамдардын мамилесин өзгөртүү үчүн эмнелерге басым жасоо керек деп ойлойсуз?
өзгөртүү үчүн жаратылыш менен адам заты тыгыз болгондуктан ар бир адам жаратылышка өз ара аяр мамиле жасоого тийиш. Ошондой эле билим берүү мекемелеринде жалпы эле кыргыз элинин арасында экологиялык сабаттуулукту жогорулатуу зарыл. Ошондой эле кайра иштетүүчү завод, фабрикаларды көбөйтүүбүз зарыл. Сиздин жооптон утурлай эле суроо жаралды да. Экологиялык сабаттуулукту кантип жогорулатсак болот? Экологиялык сабаттуулукту жогорулатуу үчүн билим берүү мекемелеринде ушул экология сабаттуулукту жогорулатуу максатында ушундай темаларда сабактарды жана тренингтерди өткөрүп туруу, жана элдик курултайлар, элдик жолугууларда да ушундай өкмөттөр тарабынан, шаар мэрия тарабынан, квартал башчылары, айыл башчылары тарабынан түшүндүрүү иштерин жүргүзүүсү зарыл болот. Ошонун негизинде бизде да өзүбүздүн атайын видеороликтер чыгарылган. Ошолордун негизинде мүмкүн болсо ошол видеолорду кеңири таратып, бардык эл баягы Исхак Разаев айткандай, сен ак болсоң, мен ак болсоң, колум да таза болмок демекчи. Ар бирибиз өзүбүздөн башташыбыз керек да айтканда. Түшүндүрүү иштери деп калдыңыз. Дагы бир суроо узатайын. Ошол сиздердин башкармалыкта бекитилген иш планга ылайык жылдык иш план дейли. Ошо түшүндүрүү иштери кайсыл жерлерде, кайсыл убактарда жүргүзүлөт, жылына канча ирет жүргүзүлөт, мындан сырткары бетме бет ушундай жыйындарда барып түшүндүрөсүздөрбү, массалык маалымат каражаттарын пайдаланып түшүндүрөсүздөрбү? Ошол иштер боюнча дагы айтып өтсөңүз. Түшүндүрүү иштери биз айрыкча жылдын башында билим берүү мекемелери менен биргеликте иш план түзүп, ар бир айга коюлган пландын негизинде ар бир мектептерге кирип түшүндүрүү иштерин жүргүзөбүз. Жана ошондой эле бардык Баткен облусунун региондорунда инспекторлор тарабынан түшүндүрүү иштери жүргүзүлүп, массалык маалымат каражаттарына чагылдырууда. Азыр билим берүү мекемелери деп калдыңыз да, ал жакта эми мектеп окуучулары, мектеп окуучулары эле болот да. Чоң негизи эле облус тургундарына ушул массалык маалымат каражаттары аркылуу эле түшүндүрүү иштерин жүргүзөсүздөрбү? Массалык маалымат каражаттары аркылуу эле түшүндүрүү иштери жүргүзүп келди. Биз азыр дагы бир суроо узаталы. Негизи өлкөдө бул көйгөй боюнча, ошол абанын булганышы боюнча мыйзамдар жетиштүүбү же аларды жакшыртуу керекпи? Мыйзамдар боюнча айтсак, бүгүнкү күндө биздин абаны коргоо жаатында мыйзамдар толук, актуалдуу десем жаңылышпайм. Себеби керектүү мыйзамдар менен камсыз болгон. Маселен бул баягы ошол өкмөт тарабынан чыгарылган мыйзамдарды аткаруусунда жатат да. Кандай аткарылып атат? Бүгүнкү күндө эми кандай жерлерде жакшы эле аткарылышы боюнча бизде мисалы жылдын жыйынтоочу отчетторунда да көрсөт, сравнительный анализ кылабыз да. Былтыркы каганда быйыл жакшы дел түшүнөт кайсына эме кылыш керек экенчи. Кошумчалап айтып кетсем, ошол атмосфералык абаны коргоо боюнча мыйзамдардын талаптарына жооп бербеген мыйзам бузуучулуктар боюнча жалпы Баткен облусунун аймагында 148 000 сом айып салынган. Анын ичинде айып салынып 90 000 өндүрүлгөн. Ушул айып салуулар боюнча дагы кенен айтып өтсөңүз, балким биздин телекөрүүчүлөр арасында ушул нерсени жасагандыгы үчүн абаны булгап, ошого айыппул каралгандыгын билбегендер бардыр. Тактап иреттеп айтып өтөлү. Мен айтып өтөйүн, азыр айтайын деп аткам как раз. Мени ошол атмосфералык абаны коргоо жаатында мыйзамдардын талаптарын сакталбаганында, бул Кыргыз Республикасынын бузуулар жөнүндө кодексинин 230 беренесинде көрсөтүлгөн. Булгуучу заттарды атмосферага чыгарууну жүзүгө ашыруу тартибин бузуу беренесинде бул жарандарга 100 эсептик көрсөткүч, тактап атканда 10 000 сом. Юридикалык жактарга 280 эсептик көрсөткүч 28 сом айыппул каралган. Мындан сырткары жанагы транспорт боюнча айтып өтпөдүкпү? Бөлүп чыгарууда ошол эле бузуулар кодексинин 234 беренесинде бөлүп чыгарууда булгуучу заттардын камтылышынын ченемдерден ашып кеткен автомототранспорттук жана кыймылдуу башка каражаттарды эксплуатациялоо бул жарандарга 75 эсептик көрсөткүч түрүндө, юридикалык жактарга 230 эсептик көрсөткүч өлчөмүндө айыппул салынат.
ол 75 эсептик көрсөткүч жарандарга 7500 сом, юридикалык жактарга бул 23 000 сом айыппул каралган да. Демек, бул нерсени сөзсүз түрдө эске алыш керек экен. Сиздер тараптан ошол азыр көмүр иштетебиз деп атабыз, жалпы мончо деп атабыз. Ошол жактарга жеринде барып түшүндүрүү иштери жүргүзүлөбү? Айыппулдар боюнча дагы айтылат, Ооба. Сөзсүз бүгүнкү учурда жалаң түшүндүрүү иштерин гана жүргүзүп келебиз. Азыр билесиздер, ишкер субъекттерди коргоо жаатында мораторий. Мораторий биз эми текшергенге окуубуз жок. Биз жөн гана барып ушундай эмеси жоопкерчилик ушундай каралган, ушунча штраф салынат. Азыр мындай аткарып коюңуз деп эскертмелерди берип келебиз. Келиңиздер эмес, соңку суроонун бири болсун. Суроо эмес, негизи сиздерге эркин микрофон беребиз. Эфирибиз дагы соңуна чыгып барат. Абанын булганышына эмне себеп деген теманын тегерегинде сиздер айта турган маалыматтар бар болсо, же телекөрүүчүлөргө кайрылуулар болсо жеткирип алалы. Нурсултан Абдышарапович, сизден баштайлы. Эфирден пайдаланып, жалпы кыргыз элине саламаттык каалайбыз. Биздин эме боюнча атмосфералык абаны коргоо боюнча жана жаратылышка айыр мамиле жасоо боюнча биз жана жогоруда айтып өткөндөй эле жалбырактарды өрттөбөөгө чакырабыз кыргыз элине, жана ошондой эле автотранспорттарды техникалык кароодон өткөрүүнү сунуштайбыз. Жана ошондой эле мончолордо жана өнөр жай объектилеринде чаң газ тазалоочу орнотмаларны орнотуу зарыл экенин билдиребиз. Деги эле ушул кыргыз элине жаратылышка айыр мамиле жасоого кылууга чакырабыз. Алмаз мырза. Ушундай эле кесиптешим айтканга толугу менен кошулам. Бул Кыргыз Республикасынын жарандарын биздин жаратылышка айыр мамиле жасоого чакырам. Ошондой эле бүгүнкү күндүн актуалдуу темасы атмосфералык абаны коргоо жаатында мындай тийиштүү органдар менен жарандарды иш алып барууга чакырып кетет элем. Сиздерге ыраазычылык билдиребиз. Ошол атайын биздин студияга келип көрүүчүлөргө абанын булганышына эмне себеп болуп жатканды, кантип алдын алсак, кантип коргосок болот тууралуу маалымат бергендигиңиздер үчүн ишиңиздерге ийгиликтерди каалайбыз. Сизге дагы ийгилик. Рахмат. Ардактуу телекөрүүчүлөр, биз сиздер менен түз эфирде абанын булганышына эмне себеп деген теманын тегерегинде маектештик. Бүгүнкү биздин конуктор экологиялык жана техникалык көзөмөл кызматынын Баткен регионалдык башкармалыгынын улуг инспектору Алмазбек Мамажан уулу жана ушул эле башкармалыктын инспектору Абдулакимов Нурсултан Абдышарапович болду. Баткен телеканалы өз ишин алдын көздөй улантмакчы. Биз болсо маанилүү маекти жыйынтыктайбыз. Кайрадан эфир аркылуу көрүшкөнчө саламатта туруңуздар.